сабак. Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Бардыңарды экинчи чейректин башталышы менен куттуктоо менен бирге окууларыңарга албан ийгиликтерди каалап кетмекчимин. Кыргыз тили сабагына байланыштуу окуу куралдарыңарды камдап алган болсоңор, сабагыбызды баштайбыз. Келгиле балдар, бул жердеги тамгаларды сүйлөтүү үчүн тамгалардан сөз курап, бүгүнкү темабызды аныктап алалы. Демек, бүгүнкү темабыз алфавит. Кээ бир сабактарда бул сөздү колдонуп эле жүргөнбүз. Бирок алфавитке так эрежелерди жана алардын пайда болушу жөнүндө айткан эмеспиз. Демек, силер бүгүнкү сабакта алфавиттин келип чыгышын жана аталыштары менен таанышасыңар. Кананда балдар, алфавит бул тамгалар. Келгиле анда бул көнүгүүнү аткарып жана аныктама берип көрөлү. Бул жердеги сүрөттөрдүн башкы тамгаларын аныктоо менен бирге тамгаларды алфавиттин ирети боюнча жайгаштырып көргүлө. Демек, биринчиге алма, экинчиге банан, үчүнчүгө гүл, төртүнчүгө дарбыз, бешинчиге жүзүм, алтынчыга кара өрүк, жетинчиге лимон деп башкы тамгаларын да аныктап алдык. Балдар, бул тамгаларды алфавит десек болобу? Эмне үчүн? Азаматсыңар. Ооба, бул жерде кээ бир гана тамгалар болгондуктан алфавит деп айта албайт экенбиз. Демек, белгилүү бир тартип боюнча жайгаштырылган тамгалардын жыйындысы алфавит деп аталат. Кыргыз алфавитинде канча тамга бар? Азаматсыңар, кыргыз алфавитинде 36 тамга бар. Тамгалар жазма, басма жана баш тамга, кичине тамга болуп өз-өзүнчө белгиленет. Жаңы кыргыз алфавитине орус алфавитиндеги 33 тамга толук кабыл алынган жана кошумча кыргыз тилинин тыбыштык өзгөчөлүгүнө ылайык ö, ü, ың тамгалары киргизилген. Ал эми тамгалардын ичине ың тамгасынын ичкертүү белгисинин жана ажыратуу белгисинин баш тамгасы жок. Келгиле балдар, алфавиттерди аталыштары менен окуп көрөлү. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, К, Л, М, Н, Ң, О, Ö, P, R, S, T, U, Ü, F, H, C, Ç, Ş, Ş, ажыратуу белгиси I, ичкертүү белгиси Э, Ю, Я. Кана балдар, тамгалардын аталыштары менен таанышып алгандан кийин кайталоо иретинде кийинки көнүгүүнү иштеп көрөлү. Бул жердеги тамгаларды алфавиттик тартип боюнча
тамгалардын аталыштарын атоо менен бири-бирине туташтырып кете берсек, кандай жаныбар келип чыгарын байкайбыз. Келгиле балдар, мени менен кошо тамгалардын аталыштары менен атоого аракеттенип көргүлө. Кайсы тамгадан башталат? Азаматсыңар. А тамгасынан башталып туташтыра баштайбыз. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Е, К, Л, М, Н, Ң, О, Ö, П, Р, С, Т, У, Ü, F, H, C, Ç, Ş, Ş, ажыратуу белгиси, I, ичкертүү белгиси, Э, Ю, Я. Азаматсыңар балдар, кандай жаныбар пайда болуп калды? Ооба балдар, мышыктын сүрөтү пайда болуп калды. Ал эми балдар, бул тапшырмада сүрөттүү китептен үзүндү берилген. Бул китеп жалаң сүрөттөрдөн гана турат. Ал Вимбель-Бух деп аталат. Эми балдар, силерге тапшырма. Бул сүрөттү жакшылап карап туруп, бул сүрөттө кандай жаныбарлар жана канаттуулар бар экенин тапкылачы. Азаматсыңар балдар. Келгиле эми кандай канаттуулар жана жаныбарлар бар экенин жазып, башкы тамгалары бирдей болгон сөздөрдү топтоштуруп көрөлү. Демек, бул сүрөттөн мышык, эчки, улак, каз, короз, көгүчкөн, карга, кой, илегилек, чочко, коён, өрдөк, музо, ит, уй, торопой, тоту куш, козу, жылкы, кулун, эшек, жөжөлөрдү байкадык. Андан кийинки кадамыбыз алфавиттик тартип боюнча башкы тамгалары бирдей болгон сөздөрдү топтоштуруп көрөлү. Мисалы, жылкы менен жөжөнүн башкы тамгасы Ж. Илегилек менен иттин башкы тамгалары И. Каз, короз, көгүчкөн, карга, кой, коён, козу, кулундардын башкы тамгасы К. Мышык менен музонун башкы тамгасы М. Өрдөктөрдүн башкы тамгасы Ö. Торопой менен тотугуштун башкы тамгасы Т. Улак менен уйдун башкы тамгасы У. Чочконун башкы тыбышы Ч. Эчки менен эшектин башкы тамгасы Э. Азаматсыңар балдар, бул сөздөрдүн да башкы тыбыштарын аныктап алдык. Ал эми бул көнүгүүдө кыргыз тили автору Темиркул Үмөталиевден ыры берилген экен. Биринчи ырдын мазмуну менен таанышып алалы. Мен силерге окуп берем, силер мени угуп, түшүнүп, байкап турасыңар. Кыргыз тили өзүм сүйлөп үйрөнгөм. Абалтадан ата бабам сүйлөгөн. Сен бар кезде мен тирүүмүн, мен бармын. Сен жоголсоң, мен жоголом дүйнөдөн. Эч бир жерде мен кыргызмын дебесин, ойлоп сени тагдырыңа күйбөгөн. Кандай гана күчтүү сөздөр менен жазылган ырсаптар. Демек балдар, кыргыз тилин эзилтеден эле биздин ата бабаларыбыз колдонуп келгенин дагы бир жолу белгилеп кеткенин байкадык. Анда эмесе балдар, бул ырсаптарында берилген сөздөрдүн башкы тыбыштарын алфавиттин катары менен аныктап дептерлерибизге жазабыз. Менден биринчи таап
жазууга силер да аракеттенип көргүлө. Биринчи абалтадан, экинчи бабам, бешинчи дүйнөдөн, сегизинчи жоголсоң, 12-ci Kırgız, 14-cü men, 17-ci orunda o tamgası oylop, 18-ci orunda ö tamgası özüm, 21-ci orunda sen, 22-ci orunda t tamgası tirümün, 24-cü orunda ü tamgası üröngöm, 34-cü orunda e tamgası eç. Жазууга жетишпей калсаңар, өз алдыңарча иштөөгө аракеттенип көргүлө. Кийинки тапшырма ребустарды аныктоо. Бул ребустардын башкы тамгалары Б тамга. Кандай сөздөр пайда болду? Азаматсыңар: белек, бөлкө, балык, булак, ботко. Бул жерде пайда болгон сөздөрдү алфавит тартибинде жайгаштыруу керек. Кантип жайгаштырабыз? Бардык тамгалардын башкы табыштары бирдей болуп калса, эмне кылабыз? Бул кырдаалдан кантип чыкса болот? Эгерде башкы тамгалары бирдей болсо, анда экинчи тамгалары боюнча алфавиттик тартипте жайгаштыруу керек. Мисалы, балык, белек, ботко, бөлкө, булак болот. Алфавиттин пайда болушу жөнүндө кыскача кызыктуу маалымат бере кетейин. Алфавит пайда болгонго чейин жазуунун ар кандай түрлөрү пайдаланып келди. Алар пиктографиялык, сүрөттүү жазуу, идеографиялык, ой, түшүнүк жазуу, фонографиялык, тыбыш жазуулар, азыркы кыргыз, орус, англис тилдеринде колдонулган жазуулар фонографиялык жазуу болуп саналат. Кыргыздар алфавиттин ар кандай түрлөрүнөн, мисалы 1923 жылдан 1927 жылга чейин араб алфавитин колдонгон. 1927 жылдан 1940 жылга чейин латын алфавитин колдонушкан. Ал эми 1941 жылдан бери орус алфавитин пайдаланылып келе жатат. Анда эмесе балдар, бүгүнкү өтүлгөн сабак боюнча бир нече тесттик суроолорго жооп берүүгө аракеттенип көргүлө. Биринчи, кыргыз алфавитинде канча тамга бар? А 33, Б 36, В 39. Демек туура жооп азаматсыңар. Б 36 тамга бар экен. Экинчи, алфавиттин катар тартиби боюнча 13-чү орунда кайсы тамга турат? А ый, Б К, В Л. Демек туура жооп азаматсыңар. В Л тамгасы 13-чү орунда турат экен. Үчүнчү тапшырма. Жаңы кыргыз алфавити канчанчы жылы кабыл алынган? А 1941, Б 1942, В 1940. Демек туура жооп азаматсыңар. А жаңы кыргыз алфавити 1941 жылы кабыл алынган экен. Тамгалардын ичинен кайсы тамгалардын баш тамгасы жок? А Ю, Ё, Э, Я. Б
ың, ичкертүү белгиси, ажыратуу белгиси, Ö. В. ың, ичкертүү белгиси, ажыратуу белгиси. Демек, туура жооп азаматсыңар. В. ың, ичкертүү белгиси жана ажыратуу белгисинин баштамгалары жок экен. 5-чи тапшырма. Алфавиттин катар тартиби боюнча 7-чи орунда кайсы тамга турат? А. Ё, Б. Ж, В. З. Демек, туура жооп эң туура А. Ё тамгасы 7-чи орунда турат экен. Азаматсыңар балдар. Бардык тесттик суроолорго туура жооп бердиңер деген ойдомун. Кананда балдар, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктап алалы. Бүгүнкү сабактан эмнелер эсиңерде калды? Демек, кыргыз алфавитинин аталыштарын кайталадык. Алфавиттин тарыхы менен тааныштык жана алфавиттерге байланыштуу кызыктуу көнүгүүлөрдү аткардык. Бүгүнкү алган билимиңер менен кыргыз тили жана адабий окуу сабактарында берилген көнүгүү, тапшырмаларды өз алдыңарча аткара аласыңар деген иштеничтемин. Ошону менен бирге силерге тапшырма. Ар бириңер өз атыңардын ар бир тамгалары алфавиттин канчанчы орундарында турарын аныктап алгыла демекчимин. Мына балдар, сабагыбыз да аягына келип калды. Силер менен бир сабак бою бирге болгонума абдан кубанычтамын. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки кыргыз тили сабагында көрүшкөнчө сак саламатта болгула.